Эмне үчүн Жапонияда улгайган адамдар көп деген тынчсыздануу болуп жатат. Өлкө калкынын 1/4 бөлүгүн 65 жаштан жогорку курактагылар түзөт жана ал сан дале өсүп жатат. Жапония бай мамлекет жана саламаттыкты сактоо тармагы жакшы жолго коюлган. Ошондуктан жапониялыктар узак өмүр сүрөт. Алгы жакшы көрүнүш, бирок балдар азыраак төрөлө баштады. Жапонияда ымыркайлар төрөлгөнүнө карабай, калктын саны азайып баратат. Келечекте жумушка жарамдуу жарандардын саны азайып, экономикалык өсүш токтойт жана улгайып бараткан калкты колдоо үчүн азыраак салык түшө баштайт деген тынчсыздануу болууда. Жапония чара көрбөсө ушул кылымдын аягына барып, калктын саны кескин азайып кетиши мүмкүн. Жер бетинде калкы эң көп делген Кытайда да балдар азыраак төрөлүп жатат. Кытайда 65 жаштан жогору курактагылардын пайыздык көрсөткүчү төмөнүрөөк, бирок балдардын төрөлүшү боюнча маселе бар. Ондогон жылдар бою Кытай өкмөтү калктын өсүшүн токтотуу максатында үй бүлөдө бирден гана балалуу болсун деген саясат жүргүзүп келген. Ошону менен бирге алар калктын санын азайткысы келген эмес. Бирок аталган саясат жоюлганына карабай, балдардын төрөлүү көрсөткүчү түшүп кетти. Балдарды тарбиялап өстүрүүгө көп каражат кеткендиктен үй бүлөлөр азыраак балалуу боло баштады. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Жапониядагыдай көйгөйгө туш болбош үчүн бул маселеге чара көрүлөрүн убада кылды.